Саламатсыздарбы? Келерки жылы коомчулук кандай депутаттарды көргүзү келет? Бак KG маалыматтык порталы бул тууралуу сурамжылоо жүргүзөт. Анда эмесе биз менен бир болуңуздар. Биз баштадык. Кыргызстандын келечегин ойлогон, өзүнүн кызыкчылыгын көздөбөгөн эң негизги патриот депутаттар биздин бийликке келишин күтөбүз да. Эми келерки депутаттар бул депутаттардын келерин каалабайм. Себеби баягы эле жол менен кете беришет. Жаңы депутаттар келип эле бир башка нукка түшүп алып кетсе деген ойдобуз да. Кандай болсо дейсиз азыркы келе турган депутаттар? Эл үчүн эле иштеп койсо, өзү үчүн иштебей, элин сатпай, жерин сатпай, жер сатат деген Кыргызда болгон эмес. Ушу ата-бабабыз алып келген жерди чекесинен сатып, бирин былыгын бири чукуп, бири кайра соттолуп, канча президент жетти. Бирөө жеп Беларусияга качып кетти. Бирөө жеп дагы качып кетти, Москвада жатат. Атамбаевди болсо тияка отургузуп койду. Эми Сооронбай Шарипович кандай болот, аны бир Кудай өзү билет да. Азыркы депутаттардан дагы жаштар келсин дегенге кошуласызбы сиз дагы? Азыркы депутаттар мен эч кимге ишенбей калдым азырчы. Эми жаңы депутаттарда жаштар келсин. Билбейм, жаштарга деле көп ишенбей калдым. Жаштар деле жаштарыбыз деп эле көбү башкача мафия болуп кетип атышпайбы? Кичине возрастной категорияны азайтып, молодой, перспективный, дальновидный, ошо астыга ойлонгон, более мышлениялары, кругозору чоңураак болгон, именно мировой эмеге салыштырганда, ошондой жаңы муундар келсе, жаңы политиктер, новая формация дегендей. Эми ошо муланкы шайларда жана таза балдар, сер болсуган жаш өспүрүм балдардан келсе, Кыргызстандын келечегин оңоп кетет. Ошону ойлоп отурабыз биз. Мына азыркы мына партиянын иши эме болуп атат да партия менен. Ошо партия менен келгенден кийин булар жана иштей турган балдар калып эле бир акчасы көптөр келип туруп барып иштеп атышат да. Ошон үчүн партиянын системасына келгенде дагы элге салып, элдер ошо таза болуп, жерде мындай жакшы балдарды, жакшы иштей тургандарды тандаш керек. Мурун алиге ар бир эмеде регионда эме болуп атпайбы, одна мандатный болуп атпады беле. Менин оюмча ошо одна мандатный келген жакшы болот дейм да. Эмне дегенде ошол регионда элдер тааныйт аны. Көрөт. Азыр партиянын гана эмесин тааныйбыз, калганын келип мына жерге отуруп алып мен тааныбайм ошону. Депутаттардын кайсы эме экенин да. Жаштар келсин да, жаштар. Жаштар келсе ишин элге пайда болот. Карачы, кыш келатат, отун суу менен эч кимдин иши жок эле, тиякта эле өздөрүнчө эле ызы чуу болуп атпайбы. Жаштар келсе ишин ичип жебейт го дейбиз да. Тилерди көрүп эле атпайсыз, баягылар эле кайра эле болуп атпайбы. Эскилер эле кайра болуп атпайбы. Шайлоонун убагында асманда айды алып берем дейт, андан эчтеке жок болуп атпайбы. Туурабы? Силер эле көрүп атпайсыңар, канча жаштар талаалап жүрөт. Иши жок, канча бала чака куурап атат мындай. Эн атасы жок, тиякта биякта болуп. Сөздүн ачына келгенде көп нерсе уже көрүнүп калды да, мындайча. Биз туура эмес багытта ортобузга деп ойлойм. Негедир мурун биз билчүбүз кимди шайлап атканыбыздычы. Кайсы депутат, кайсы талапкер дегендейчи. Азыр эми кимдин акчасы бар ошо деп турган болуп атат да. Биз азыр фракция деп коюп, партия деп фракция деп койду, ошону шайлап атабыз фракция. Ичинде ким иштейт, кандай иштейт биз биле албай атпайбыз алдын алачы. Ким мисалы үчүн ким келет, ким келбейт экенин биле албайбыз да алдын алачы. Потому что биз бир эле мындайча айтканда бир компанияны эле шайлаган деп атабыз да, ичинде кандай адамдар иштейт экенин билбейбиз да. Кандай депутаттарды көргүңүз келет жаңы шайларда? Мына чынын айтканда эми талкуу жүрүп атат көп жерде, көп мына Кыргызстан акыркы убагында эл аралык министр мындайча айтканда жана министр болуп атпайбы? Мындайча айтканда так нуска сонун жооп берди ООН ассамблеясында. Ошого караганда ушундай бизге жаш талаптар керек да, чынындачы. Жаш муун керек дегендейчи. Көбү айтып атат, уже депутаттардын көбү жаш муунду колдойбуз деп, бирок болбой эле өздөрү иштеп атат. Же өздөрү алып келген адамдарды иштетип атат да. Андай эмес, биз өзүбүз тандасак, өзүбүз жаштарды чыгарсак деген мындай ойлор бар да, чынындачы. Эми ким билет, алдыңкы депутаттар акчага берилип кетет элдин баары дегенде. Күнүмдүк жашоо калбадык азыр. Ошон үчүн Кыргызстандан да депутаттар эл адамы деп атат, элитабыз деп атат. Алар иштебей эле, мисалы айтканда жаштар качып атабыз да, чет жака. Мен деле чынын айтканда возможность болсо четке кетип калгым келет да. Эмнеге кетпейм? Потому что биякта иштейин десең, иштетишпейт да. Чет жактан кичине кандайдыр бир эме бар да, албай эле возможность бар да, иштеп көтөрүлүп кеткенге. А бул жакта көтөрүлүп барсаң тартып коет ошол адамдарчы. Азыр эч кимисин көрө албайм. Эч кимисин. Чын эле. Жаштарды деле колдогон келет, бирок колдой турган деле
Onu kolдосом экен деген деле жаштар көрүнгөн жокмун. Баары бир биз бирөөнү тандашыбыз керек да сиз. Айла жок эми баягы. Айла жок бирөөнү тандааганга туура келет. Бирок азырынча жок чын эле. Эми бизде Кыргызстанда биз саясатташкан өлкөбүздө ал жөнүндө ойлонуп атабыз. Чынында эле эмдиги жылы болот депчи. Бирок чынында жаштардан дагы, улуулардан дагы ушуга токтолсом деген чын эле кандидат талапкерлер жок. Жаштар келген жакшы да, эми жаш өткөнгө карагандачы, я так думаю. Ну, нету депутатов, поймайте, девчата. Сурамжылоонун жыйынтыгында коомчулуктан биз ар кандай жоопторду ала алдык. Кээ бирлери улуу мундарды тандаса, кээ бирлери кичүү мундарды тандады. Ал эми келерки шайлоодо сиз кандай депутаттарды тандайсыз? Пикириңизди калтырыңыз.